Республика саясий партиясынын өлкөнүн ар аймагында өткөн жолугушуулары өзгөчө болду. Эл өзгөрүүнү каалай турганы чогулгандардын маанайынан, берген суроолорунан, сөздөрүнөн билинип турду. Коррупцияга каршы күрөшө турган Республика партиясыга добушубузду беришибиз керек. Таздан чыгара турган ошо партиялардын эң алдыңкы туу чокуларынын бири ушу Республика партиясы деп ойлойм. Республика партиясында Кыргыз Республикасы бар деп ойлойм. Тилекке каршы элдин добушуна аткарган иши, программасы, курамы менен татыктуу болбой, жөн гана акчага сатып алууга белсенген партиялар жок эмес. Мындан улам Өмүрбек Бабанов парламенттик шайлоонун мамлекеттин келечеги үчүн өтө маанилүү экендигин баса белгилеп, өз кайрылуусунда акча менен абийир тандоосунда жаңылышты кетирбегиле деп кыргызстандыктарга чакырык таштады. Урматтуу кыргызстандыктарым, кымбаттуу кыргызым, шайлоонун кайсыл багытта баратканын көрүп, сага кайрылууну чечтим. Жүрөгүмдү бир суроо өйкөп турат. Кыргызым, айтчы, 2000 сомго жашоо оңолобу? Добушуңду 2000 сомго сатып алган депутат сени ойлойбу? Эгемендүүлүгүбүзгө 29 жыл болду. Көзгө ала турган өзгөрүүлөр болбоду. Себеби кошоматчыларды тамдадың, билимсиздерди тамдадың, акчаны тамдадың кыргызым. Бүгүн шайлоо базарга айланды. Ким канча берет экен деген суроолор каптады, толуп кетти. Жакшы жашоо абийир менен гана келет. Ойгон, ойлон, кыргызым. Ордолуу ошум, жаратман Жалалабадым, өрүк зарлуу баткеним, теңир тоолуу нарыным, касиеттүү ысык көлүм, сары өзөн чүйүм, кичи мекеним Таласым, борборум Бишкегим. 4 октябрда намысты таңдаңыздар. Өзгөрүүнү, келечегиңиздерди таңдаңыздар, урматтуу кыргызстандыктарым. Алдыга жолду таңдаңыздар. Эң чоң байлыгыбыз бул эгемендүүлүгүбүз. Ойлоно турган, өзгөрө турган убакыт келди. 4 октябрь күнү өзгөрүүлөр үчүн добушуңду бер. 4 октябрь күнү алдыга жол үчүн добушуңду бер. 4 октябрь күнү Республика партиясын элим колдоп берет деп туруп мен ишенем. Урматтуу кыргызстандыктарым.